Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы өздүк курам күчүрмөн кеземети өтөөгө даяр. Күчүрмөн кеземет өтөөгө баштоону уруксат берүүңүздү суранам. Уруксат. Жарайт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда жаңы акынчы жана аксүңгүр учкучсуз учуучу аппараттары келип түшкөн учкучсуз учуучу аппараттардын базасы менен таанышты. Мамлекет башчысы базанын инфраструктурасы жана учкучсуз учуучу аппараттардын мамлекеттик чыгараны кайтаруу боюнча күчүрмөн күзөтүн уюштуруу менен таанышты. Садыр Жапаров өлкө тарыхында чегара кызматына биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен акынчы жана аксүңгүр учкучсуз учуучу аппараттар сатылып алынганын белгиледи. Ал аскердик базада колдонулуучу заманбап жогорку технологиялык учкучсуз учуучу аппараттар, күчүрмөн кызматты камсыз кылуучу техникалар жана жабдыктар мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздоого чоң өбөлгө болорун баса белгиледи. Президент аскерлер жаңы үлгүдөгү курал-жарактарды жана аскердик техникаларды толугу менен өздөштүрүп, чегара коопсуздугун камсыздоого максаттуу колдоноруна ишенимин билдирди. Садыр Жапаров жоокерлердин ар биринде Айкөл Манас атабыздын руху болуусун каалап, насаат сөзүн айтты. Базанын техника менен куралдарын натыйжалуу жана аяр пайдалануу. Иш-чаранын соңунда мамлекет башчысы Туркиянын жараны Байкар Дефенси компаниясынын башкы директору Байрактар Лютфу Халукту Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы Даңк ордени менен сыйлады. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы авиабазанын өзү курамы салтанаттуу азимге тизилди. Директор орынбасары полковник Сатима. Саламатсыңар жоокерлер. Чегара кызматынын кезектеги учкучсуз учуучу аппараттарды башкаруучу базасынын ачылышы менен куттуктаймын. Саламатсыздарбы, урматтуу чегарачылар, кымбаттуу мекен сакчылары. Бүгүн биз өлкөбүздүн тарыхында чегара кызматына биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган Байрактар тыбы акынчы, аксүңгүр учкучсуз учуучу аппараттарды толук кандуу колдонууга багытталган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чегара кызматынын аскердик базасын куруунун биринчи этабын аяктап жатканына күбө болуп турабыз. Курулуп жаткан аскердик базада колдонулуучу заманбап жогорку технологиялык учкучсуз учуучу аппараттар, күчүрмөн кызматты камсыз кылуучу техникалар жана жабдыктар мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздоого чоң өбөлгө болот. Сиздердин жаңы үлгүдөгү курал-жарактарды жана аскердик техникаларды толугу менен өздөштүрүп, максаттуу колдонуп, чегаранын коопсуздугун кынтыксыз камсыздаарыңыздарга бекем ишенемин. Урматтуу жоокерлер, ар бириңиздерде Айкөл Манас атабыздын руху болсун. Ата мекенди көздүн карагиндей сактайм деген демиңер эч качан өчпөсүн. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр каалаймын. Мындан сырткары мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул аскердик базанын курулушуна салым кошуп жаткан ишкерлерге дагы рахматымды айтамын. Ошону менен бирге Кыргызстандын коопсуздугуна салым болсун деп, дүйнөгө атагы чыккан Байрактар тыбы жана акынчы учкучсуз учуучу аппараттарды берген боордош Түркиянын көрүнүктүү атуулу Халук мырзага терең ыраазычылыгымды билдиремин. Эки боордош элдин алака катышын арттырууга салымыңызды кошо бериңиз. Иштерибизде ийгиликтер болсун, бар болуңуздар. Кыргыз Республикасынын коргонуу жөнөмдүүлүгүн бекемдөө жана аскердик потенциалын өнүктүрүүгө кошкон чоң салымы үчүн Түркия Республикасынын Байкар Макина компаниясынын башкы директору Байрактар Лютфу Халук Даңк ордени менен сыйлансын. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы өздүк курам күчүрмөн кеземети өтөөгө даяр. Күчүрмөн кеземет өтөөгө баштоону уруксат берүүңүздү суранам. Уруксат.
Жарайт. Bir top çoğun oldu. Şimdi degende tıbıtmanı bölümü menен akıncının çoğu aslında boşuna aslında yepyeni bir yok. Başka kampanya. Uzunluğu 12 metr, kanatların uzunluğu 20 metr, büyüklüğü 4 metr. 2 motor var, AI 450T. Datasını koyup koyun. Бұл düşmanların ağır sot болған техникалары, танкалары жана башкалары урул. Yemeği kovasağa şeyin yetmeyi. Максималдық ұшу салмағы 3300 кг, жылдамдығы 220 км сағатына, ұшу биіктігі 12192 метр. Жақындап келсеңіз. Şimdi geçecek mi? Butalarda, telde, usulde hava ettiler. Daha kanayım çıkalım. İyilik.